майрамыңыз құтты болсын. Рахмат, өзіңіздің майрам. Киши келип жайгашып, а дегенде жанагы кербен сарайларды ушу иш болгон экен да. Анан ошондон улам кийин ушул жерге Кокон ханын учунда Бишкекче болуп калган да. Ошондон кийин анан тарыхыятын кайтарып келип Бишкекке отуруп, ошо шаарыбызга негизинен ушу иштин атынан өткөрүлгөн Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, ардактуу мекендештер, Ордо калабыздын кадырлуу тургундары. Бүгүн биз өлкөбүздүн борбору Бишкек шаарынын тарыхындагы өтө маанилүү окуяга күбө болуп отурабыз. Анткени түрөө жыйылып келип, аты жөнүн борбор шаарыбыз көтөрүп жүргөн атактуу адамга арнап, анын алдындагы парызыбызды өтөп, салтанаттуу жагдайда эстелик орнотуп жатабыз. Кыргызда арбагы бийик, арбагы тирүү деген илгертен келаткан ата сөзү бар эмеспи? Кыргыздын Солто урусунан чыккан Бишкек баатыр, ырыс жылоологон, ошондой касиеттүү адамдардан болгон экен десем, сөз чындыгынан бузулбас. Анын ысымы кылымдан кылымга үзүлбөй угулган санжыралуу, аңыз катары эле айтылып тим болбостон, а дегенде Сары Өзөн чүйдүн боорундагы укумдай жер атына айланып, ал эми 20-кылымда мамлекетибиздин саясий борборунун аталышы болуп калды. Дегеним, Ооз 2 жана документалдык булактарга караганда, Бишкек баатырдын сөөгү жашырылган жерге оболу төбөсү ыраактан көрүнгөн күмбөз тургузулса, кийин соңунда Пишпек ата коргоон аталып кеткен ал жер калк сыйынган жайга айланып, тегерегине акырыңдап эл уюп, отурукташкан журт байырлап, ушул процесс токтобой уланып жүрүп олтуруп, акыры чоң шаар калыптанды. 17-18 кылымдар кыргыз душмандар менен кырды бычак түшүп кырылышкан. Кандуу жана калабалуу окуяларга бай, элибиздин эс тутумуна терең из калтырган доор. Ошол окуялардын бир дары элдик эпостордун сюжетин түзүп калды, бир дары эл оозунан али күнчө түшпөй, уламыш санжыра болуп айтылып келет. Ошол заман Эр Солтоной, Атаке баатыр, Бердике Берен, Жайыл баатыр, Эсенгул баатыр, Качке баатырлардын заманы болгон экен. Мына ушулардын заманында Бишкек баатырда эл четинде, жер чегинде туруп, эрдиги менен таанылган. Бүгүнкү күндө Бишкек кенен уулу жашап өткөн доорго кызыгуу тереңдеп, тарыхчы окумуштууларыбыз, жазуучуларыбыз анын өмүр таржымалын ийне жибине чейин тактаганга аракет кылышууда. Көркөм чыгармалар катар-катар илимий иликтөөлөр жазылууда. Ал турсун анын чыныгы ысмы кандай болгондугу тууралуу тактоолор, жаңы версиялар жаралып, шаарыбыздын узак тарыхын изилдөөнүн бир багыты болуп калды. Бул изденүүлөргө ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу шаардыктар, борбор шаарыбыздын көркүн арттырууга албан иш аракеттер жүрүп жаткандыгы баарыбызды кубандырат. Ушул аракеттер шаардагы тарыхый эстеликтерге аяр, камкор мамиле жасоо менен коштолуу керек деп эсептейм. Маселен, эл оозунда темир усталар сепили деп аталып жүргөн байыркы Жул шаарынын калдыгын изилдеп, көп кечиктирбей Бишкек шаарынын тургундары суктанган, саякатчылар каттаган тарыхый маданий бурчуна айландыруу зарыл. Анткени байыркы түрктөр менен согдулар түптөгөн, башаты 5-6 кылымга барып такалган Жул шаарынын калдыгы бизди байыркы маданияттар, анын ичинде улуу жибек жолу менен байланышып турган таберик. Учурдан пайдаланып, шаардын мэринен, маданият министринен, Бишкек шаарынын тарыхый маданий эстеликтерине көңүл буруп, кам көрүүнү өтүнөмүн. Бүгүн болсо, шаарыбыздын жасалгасы дагы бир эстелик, Бишкек баатырдын эстелиги менен толукталып жатат. Баарыңыздарды ушул маанилүү окуя менен куттуктаймын. Кут болсун, шаарыбыз өнүгүп өсө берсин, элибизде, мамлекетибизде тынччылык, токчулук болсун. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Boşa öyle Siz 2-3 bitirdin de resmi sor. Yok ben Orasınızdan alın olsun. Orasınızdan alın olsun.
Саламатсыз.